Мадумаров менен Жапаров биригип, катарларына Текебаевди, Бабановду тартышса. Жакында эле Адахан Мадумаров менен Садыр Жапаровдун сүйлөшүүсү болгон. Экөө биригүү жагынан бир кепке келишкени ырасбы? Мындан сырткары Өмүрбек Текебаевге, Өмүрбек Бабановго да сунуш түшө тургандыгын эшиттик. Ошондо парламенттик шайлоого карай бүтүн Кыргызстан, мекенчил, ата мекен жана республика партиялары бириксе, албетте өлкөдөгү топ жара турган күчкө айланышы ажап эмес. Бирок алдыда дагы жогорку кеңештин шайлоосуна бир топ убакыт бар. Көз караштары ар кандай, амбициялары асмандын башындагы саясатчылар мамлекеттин кызыкчылыгы, эртеңки тагдыры үчүн аягына чейин тура алышабы? Албетте суроолор көп. Бирок дал ушундай саясий топтордун ирелишүүсү бийликти жана башка партияларды чөчүтүп, алардын да баш кошууларына өрнөк көрсөтөт. Азырынча унчукпай гана ушундай божомолдорду келтире туралы. Ардактуу көрөрмандар, Мадумаров, Жапаров, Текебаев, Бабановдун биригүүсүн кандай деп сыпаттайсыз? Жана ошондой эле бул инсандар Кыргызстан мамлекетин башкарып кала турган болсо, биздин мамлекет кайсыл тарапка өнүкмөк? Же азыркы бийлик натыйжалуу иштеп жатабы? Комментарийларды калтырып, ой-пикирлерди, сунуштарды айтсаңыздар болот.